навестерди жаап эшиктерин коюп, электромонтаждарын коюп, эшиктерин коюп бүттүк. Азыр акыркы ряд асфальтыбыз калды эле. Кечегиде аба ырайы кичине бузулуп кеткенге байланыштуу кичине туруп калдык. Нөлөө рядта ошо капитальный зданиянын арты менен навестердин ортосунда бир рядыбыз бар. Ошол жерде кичине асфальтыбыз калып калды. Азыр күн ысып болуп кетсе ал жерде алып турабыз. Общий бардыгын айтканда базарыбыз 90% уже аяктап калды уже. Айнек коюп жылуулоо болсо кышында дагы жылуулоо турган кылып жасадык. Ошол перегородкалардын арасына ошол жылуулукту, ысыкты, суукту өткөрбөй турган кылып туруп, жанагындай миниватадан коюп, утепление кылып чыктык. Анан өрт коопсуздугуна дагы ошол туруштук берет экен. Өрт коопсуздугун көбүрөөк эске алдык да. Башка базарлардын айырмасы ошол. Анан кийин жамгыр жааганда суу кирет дегени биз навести ошол жамгыр жаабай турган кылып, бир аз башка базарлардан карап түшпөй турган кылып кичине ошол жагына иштедик. Ар бир навестин тушуна бирден пожарный гидрант коюп чыкканбыз бардыгына. Жолдорубуз машина кирип пожарный, Кудай сактасын, пожар болуп келе турган болсо, пожарный кирип чыкканга бурулуп кирип чыкчу жолдорун чоңураак кылып салганбыз. Ошол анан кийин ошол эле келечек базардагы 20 тонналык контейнерлердин размеринде кылып жасаганбыз.